былтыр жазында жанагы капанка көчөт мына ол жактар 2 жыл мурун тигилген. Үсүктеринен чыгып калып туруп, көчөттөрдү алып туруп мэрге тиккенмин былтыр жазында. Былтыр дагы түшүм берген, анан быйыл мынакей 5 клеенка мындай ачык эле тигип туруп кандай болот деп көргөм. Быйыл буйруза мына өсүп баштады. Бүгүн 9 май, 5 майдан баштап өсө баштады. Түшүмө абдан жакшы. Быйыл өзгөчө болуп атабы билбейм. Мына аларды баягы бир болжолдоп санасам 90дан ашык чыкты мына жакшы алгандарынан. 100 деп кайсак болот мынакей. Бир түптө мына жердагы терилип кеткен. Бир түптө мынакей алган немелерин көргүлө. Буга эми мен эмне дары эмне берилди дегенде худроволос көбүнчө ошону 2 жолу бердим. Анан калган күзүндө монокалий фосфат чачкан, болду, бөлөк дары жеген жок. Фитоспорин тамырлары бекемделсин деп туруп. Анан кийин железа бираз бердим, болду ошол. Быйыл же бардыгы жакшыбы, же ушул жакшы болду билбейм, айтор түшүмү ойдогудай. Уже мынерден узундугу 50 метрден ашыгыраак, 55 метр. Бир катар тигилген, 6 жөөктөн. Уже бир 7-8 чакалдым, эми мынакей кирип атат. Түшүмгө полностью. Мына ондай. Даамы да сонун. Ден соолугу да жок, оору жок. Билек жем деген эжевиканын сорту. Муну мына ол жөөк, мына 2 жөөк азырча көрсөйүн. Күзүндө түбүнөн кыркылган. Кегестери мыналарды минтип туруп кайрып көмүп койгом. Анан мынаяктардан мынакей көчөт чыгып атат. Көчөт көбөйсүн деп туруп, анан дагы көрсөм болгон жеринен. Мына эми былтыр болуп калат да, получается. Азыр гүлдөп мынакей. Жүгөрдөй болуп туруп, дан алып калды. Бул эң биринчи ушулар бышат. Анан мунусун алып салсак, мына жаңы чыгып келаткандар бар. Ал сентябрларда болот. Мынакей дагы бирөөсү. Мына бул ошо түбүнөн кыркылгандар. Мына быйыл өскөнү, мына. Быйыл өскөнү. Анан жанагы прищипка деп коет, баштарын баарысын мына 40-50 см болгондо менерди көрсөтүп коеюн. Мына прищипка кылып туруп, мыналар алым калган мынакей. Эми бул бутактайдагы мындайдан кетет, эч кандай тирөөчү жок, жерге дагы чаң болбойт. Барпайып мыналар ортосу толуп туруп, алы берет. Күзүндө бүт алып бүткөндөн кийин түбүнөн кесип салсаң, жазында өскөнү мынакей көрсөтүп атат. Ал эми мына ол үчөөсү. Үч жөөктү атайын эксперимент катары калтыргам. Кыркпай туруп, кыштан кандай чыгат деп. Үшүк алган жок. Мынакей жана көрсөттүм. Дандары уже жүгөрдөн чоңураак болуп калды. Мына ол 3 жөөк. Ал эми мынагы болсо мынакей. Бул былтыр июнь айында тигилген. Былтыр бир сыйра мындай жегенге көчөт чыкты. Эме көчөт деп коем. Жегенге түшүмү чыкты. Муну дагы мынакей азыр 30 сантиметрден баштап 50 сантиметрге чейин баштарын прищипка кылып коебуз. Мынакей. Мыналар уже болуп калыптыр. Мына. Бул бутактап туруп, эми мынерден бутактар кетет дагы, бышканына дагы эрте болот экен. Түшүмү дагы көп, анан жыгылбайт жерге. Мына былтыр ошол минустук тиккем. Приживаемость 90% жерлеринде баягы жок болуп калыптыр. Анан жаңы өсүп келатканда бүгүн катуу шамал болуп көрбөйсүзбү? Минтип кулат салыптыр, эми ушер көп жок экен. Шамалдар мыналарды кайрып салган мына.
Ал эми жанагы ортолорун мотоблок алгам. Алем деген 4V'ды дистопливы менен жүргөн. Ортолорун жүрүп койдум, мынакей кетмей тапмай жок. Былтыр ар бир ортосун бир киши араң бүтчү дагы күнүнө 1000 сомдон ашык акча алчу. Быйыл кылган кишиге 1000 сом төлөдүм, мына ал жердин баарысын. Аябай экономдуу экен, андагы айтып кетейин. Именно Малинага, Ижевикага, мына ортолору келген жерге эң сонун буюм экен мына. Не курай бол чөптөр менен айнан болчу. Эки жолу жүрдүк. Мына өзүңөр көрүп турасыңар поляны. Жана присипкалар мынакей. Мынтеле алып салабыз. Баштарын. Булар эми бутактап туруп, муну айнан барып айтып туруп, жыгылбай теш жака. Сүйөгүч коюп, кышында үстүн жабам деген аракетчилик жок. Өзүнүн мына быйылкы чыккандары августун этеги сентябрда баштап быш баштайт. Чоңдугу мына мен бармагымдан чоң. Анан даамы дагы өтө керемет. Анан мына ол жерде мынакей. Күзүндө октябрда тигилип калган кечирээк. Мыналарды көрсөң. Баягы башында азыр муруттарын жулуп салдык. Башында мына биринчи гүлүн үс сал деп туруп, анан кайра үспө дейт. Сопсон эле болуп атат. Биринчи түсүндө любом случае чоң болот экен мынакей. Жаман эмес. Мыналар чоңойсо бүт стандарт эле неме болот го. Муруттарын жулуп, чөбүн алып, үстүн бисире көрсөң. Мынакей бердинде эле клубникасы ошол. Күзүндө октябрда тигилген, алды быша баштады. Так, күзүндө үлгүрбөй калып, мына 4 жөөктү жазында тиккен мынакей. Булар деле түйүлүп ала баштады. Мына 1, 2, 3, 4. Булар өзү энезди жанагы постоянный бысып турган үзгүлтүксүз быша берген, үчүк алганча түшүн берген сорт. Ал эми мына ол үчөөсү болсо, жанагы кезди Альба Азия бир түшүн берет. Булар дагы мынакей түшүмдөрү буйруза өзүнө жараса жакшы эле болот. Бул жер болсо карап отурбай мынакей неме көчөт тигип койгом. Карагат местный. Мына жерде 1, 2, 3, 4 капельный да кылып койгом. Анан кийин мындай арык менен булардын салмасы келип буруп койгом. Мына булар өтөрөт мынакей. Өзүнчө бир 90% өстү го мынакей. Мыналардын баары карагат. Эми азыр чөбүн отой элекпиз. Мына жерде 3 жөөк Мапема деген малинанын сорту. Күзүндө кеч тигилген. Мына азыр көгөрүп калды. Мынакей. Бу дагы тиги күзүндө бышкан сорт. Чоң-чоң, аябай даамдуу. Кийинки жаңы чыккан сорттордон. Ушул бу жерде аз-аздан баардыгын көрүп атабыз. Мына жакта болсо карагат. Мына жерде бирөө тигилбей калган. Мына тиккендер быйыл мыналардын арасынан чыккан көчөттөрдү тигип келатам улам толуктап. Мынакей бит. Почти бит эле өсүп атат. Мына бу жактагы ошо күзүндө тигилген берде Альбиону бар, Сан Андрес, Монтерей, 3 сорттогу клубникалар. Октябрь айында тигилген, октябрдын этексенинде. Уже алды бүсүп баштады. Өзүбүздүн үй бүлөгө керектүү жашылча жемиштерди айдап алабыз. Азыр ал жерде жаңы чыгып баштады пияз.
Bu yer bolsa Saviç. Emi mititele getirin bunake. Yaxşı soğurganayın. Çavulup kalat da. Buna yumuşaklanayın, görünüyor mu? Anam mintirip diktim de anan üstümüne mine mintirip koyun tegiz var. İnstrümentler. Bir sitte Gezakart degen jakşı eken mına. Mına yerde janagı çekemek koyt eken dep de koyt eken. Başta bir de çöğü kalgan jok bundaki. Arka jöğü sarı saviç, berki jöğü kızıl saviç. Mine yakta pomidordun men uruğundan tikpem, nemezinden köçötünü alıp tikpem. Koyunca çeri былтыр nerge tiyip koyganda tüşümü жийине албай эң акырында жийине албай да каласың, аябай түшүмдө болот экен. Ооруларга бекем ошол черинин жанагы сарысы кызылынан тийип койгом. Мына жерлерден нерге да себилген, мына калган жерине. Gezakart деген дары. Мына постепенно сразу өлбөйт экен, бир 10 чакты күндүн ичинде алдагы 10-15 günün içinde aldığı servis kanday olsun taptaza kılıp durur. Dırıt eken. Terdi çesmok, kartoşka, kızılça, peris. Vardı uruktar he? Vardı uruktan. Buna hazır nereden görünmeyip. Buyruğa çıkıp bular düşünce sonunu bildirip olur. Özü jegenge mine o yer dümbül jügörü. Kadimki kırgız jügörü. Bir juma bollek tigilgende. Күн ысыганда өзү эле токтobойт экен. Sen эле чыгып калды. O yerde защитный неме болсун деп эки сетине sıfırga тийип койгонбуз мына. Mına ol yer, bu yerde эки жагы защитный болот. Mına жерлерде дагы пияз неме бар, азыр өскөнчө чөбүнө тийбей туруп атам. Мынактарым мынакей. Жанагы эле карагаттын эмеси, мына азыр чөбүн тазалап баштадык. Ал эми мыналар болсо Съедобный каштандын көчөттөрү. Мынакей алдагы жагында дагы көп көгөрүп атат. Турциядан немесин алып келип, жанагы Турция, Кытай, тиги Азия өлкөлөрүндө эң деликатес тамак катары пайдаланышат, ошонун көчөттөрү. 100гө жакын штук бар. Ушундай мен чарбам. Keyin dagı bölüşüp turabız. Har kaysısını görüp atабыз. Özübüzgө керектүү үчүн, пайдалуу үчүн анан жакшылардын элге реклама кылып тигип алсын дейбиз. Мына жумуштардын баарын бүтүрүп аткан, 10 кишинен көп жумушту кылып берип аткан мына Алем деген мотоблок. 4 arkasında döngölök var mı o yerde? Salar kamene jüret mi? Jönele başkara, jengil eken jönele aydap jürüyor, uruldu gana burup koyuyorsun. Bunu o yerlerin bärisini tazalagan usul argımak. İşinizge iyilik.